Бүгүн 14-апрель саат 10-го карата Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү онлайн маалымат жыйынында өлкөдө илдеттен туу чокусу 20-апрелден 24-апрелге чейин күтүлүп жатканын билдирди. Биз бул туу чокудан бат өтүп кетсек деген тилектебиз. Себеби бизде күн сайын иликтөө байкоо иштери жүрүп жатат. Бул чокуга жеткенден кийин коронавирусту жуктургандардын саны азайып баштайт. Ага албетте биздин жарандар дарыгерлердин айткандарын кылып бизге жардам бериши керек. Алар азыркы кырдаалды түшүнүү менен кабыл алса, биз батыраак жай турмушка кайтабыз, деди Саламаттыкты сактоо министрлигинин орун басары Үсөнбаев. Өлкөдө коронавирустан жабыркагандардын саны 430га жетти. Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында коронавируска байланыштуу киргизилген өзгөчө абал 30-апрелге чейин узартылмай болду. Бул тууралуу жарлыкка президент Сооронбай Жээнбеков 14-апрелде кол коюп, жогорку кеңешке бекитүү үчүн жиберди. 14-апрелге карата Кыргызстанда коронавирус жуккан дагы 11 адам катталып, 18-марттан бери жалпы саны 430 адамга жетти. 5 каза болду, 71 адам айыгып чыкты. 22-марттан тартып өлкө боюнча өзгөчө кырдаал, 25-марттан 15-апрелге чейин Бишкек, Ош жана Жалал Абад шаарларынын, Ош облусунун Ноокат, Кара Суу райондорунун, Жалал Абад областынын Сузак район аймактарына өзгөчө абал киргизилген. Коронавируска каршы республикалык штаб өзгөчө абалды дагы узартууну сунуш кылган. Муну адистер оорунун жайылышы туу чокусуна жете электиги менен негиздөөдө. Кыргызстанга коронавирус менен күрөшүүгө жардам берүү үчүн Кытайдан 15 дарыгер келе турган болду. Бул туурасында вице-премьер Аида Исмаилова жогорку кеңештин комитеттеринин жыйынында билдирди. Анын айтымында Кытай тарап Кыргыз өкмөтүнүн өтүнүчүн кабыл алган. Кечээ Кытайдын элчиси менен сүйлөштүк. Ал жактан уруксат берилиптер, жакын арада келишет. Учурда Тышкы иштер министрлигинин деңгээлинде сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Так датасы бүгүн эртең билинет, деди Исмаилова. Белгилей кетсек, мындан 20 күн мурун Кыргызстан коронавирус менен күрөшүү үчүн кытайлык дарыгерлерден жардам сураган. Бүгүн 14-апрелде жогорку кеңештин комитет жыйынында депутат Жылдыз Мусабекова айыл чарба жумуштарына тоскоолдуктар болуп жатканын айтты. Кээ бир постто тургандар бөрк ал десе баш алганга даяр болуп жатышат. Ансыз деле элдин ачуусу келип жатат. Кудайдын оозунан түшкөн сүп дөөттөй болуп постто турган жигиттердин мамилеси начар болууда. Керек болсо уртокмок калган учурлар болуп жатат, деди Мусабекова. Биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов райондордо айылдарда коюлган посттор өкмөттүн чечими менен эмес, жергиликтүү бийликтин чечими менен коюлганын эскертти. Аларга бир нече жолу сунуш айтканбыз, айыл чарба иштерине тоскоолдук болбосун дегенбиз. Ал тургай биз акимдер аркылуу түшүндүрмө иштерди жүргүзгөнбүз, деди Боронов. Бүгүн 14-апрелде жогорку кеңештин комитет жыйынында депутат Жанар Акаев жаратылыш газынын баасынын жогорулашы боюнча маселе көтөрдү. Дүйнөдө муңай менен газдын баасы төмөндөдү. Эмне үчүн Кыргыз мамлекетинде газдын баасын кымбаттатуу чечимин кабыл алдыңар? Дүйнөдө арзандап жатса, бизде да арзандаш керек эле, деп айтты депутат. Вице-премьер-министр Эркин Асырандиев бүгүнкү күндө бардык келишимдин негизинде бул жакка келип жаткан газдын баасы доллар менен бекитилген экен. Ай сайын келишимге ылайык курска жараша тарифтин өлчөмү эсептелип турат. Бул маселе ЭАПтин алкагында коюлган, деди. Бишкекте милиция менен айтышып сөгүнгөнү интернетке тараган кыз номер 1 тергөө абагына 15 суткага камалды. Бул тууралуу 14-апрелде шаардык комендатура кабарлады. Ал жазык кодексинин ээн баштык деген беренеси боюнча айыпталууда. Факты Октябрь райондук ички иштер башкармалыгында кылмыштар менен жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталды. Милициянын маалыматына караганда, окуя 11-апрелде Бишкектин Юнусалиев жана Сүйөркулов көчөлөрүнүн кесилишинде кечки саат 6-га жакын болгон. Маалыматта патрулдук кызматкерлер аны бет капсыз жүргөн үчүн токтотсо, уят сөздөр менен айтышып, милициянын мыйзамдуу талаптарына баш ийбей, коомдук тартипти жана жалпыга тийиштүү жүрүм-турум нормаларын бузуп, агрессия көрсөтүп, милиция кызматкерине күч колдонгон деп айтылат. Бул окуянын видеосу 13-апрелде интернетке тарап, учурда коомчулукта кызуу талкуу жаратып жатат. Видеодо кыз 23 жашта экени белгилүү болду. Алгач ал шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилип, кыздын өзү жана анын жактоочулары азырынча комментарий бере элек.
Шалаакылык депутат экс-министр Чолпонбаевди жазага тартууну сунуштады. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев мурдагы саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаевди жоопкерчиликке тартууну сунуштады. Бул туурасында ал Биргелешкен комитеттердин жыйынында билдирди. Эл өкүлүнүн айтымында экс-министрдин шалаакылыгынын кесепетинен улуттук коопсуздукка катуу соккурулду. Азыр биз өзгөчө кырдаалда жашап жатабыз. Бул согуштук тил менен айтканда аскердик режим. Мында шалаакылык кылуу кылмыштуулук менен барабар. Демек экс-министр Космосбек Чолпонбаевди аскер прокуратурасына өткөрүп бериш керек. Ошонун айынан бизде коронавирус жуктурган ар бир 5-чи адам дарыгер болууда. Биринчиден өзү ооруса, экинчиден ал бейтаптарды карай албай мамлекетке зыян келтирүүдө. Ошондуктан Чолпонбаевдин ишмердигин мамлекетке каршы чыккынчылык катары баалоо зарыл, деди Иманалиев. Ошондой эле ал учурда Кыргызстанга коронавирустан да шалаакылык менен кайдыгерлик коркунучтуу экенин айтып, экс-министрге чара көрүлсө, жаңы келген министр менен замдары чуркап иштей турганын белгиледи. Белгилей кетсек, саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев коронавирус менен күрөшүү чараларын чабал жүргүзүп, өз убагында тиешелүү чечимдерди кабыл албай койгондуктан иштен алынган. Ошондой эле коопсуздук кеңешинин жыйынында президентке чындыкка коошпогон отчетторду берген деген күнөө коюлган. Жээн Чороев: салык төлөө мөөнөтүн узартуу элди карызга батыруу. Республика Ата журт фракциясынын лидери Мирлан Жээн Чороев ишкерлерге колдоо көрсөтүүнү кааласа, өкмөт аларды салыктан өзгөчө абал учурунда бошотууга тийиш деп эсептейт. Бул тууралуу депутат 14-апрелде парламент комитеттеринин жыйынында айтты. Ал өкмөттү ишкерлердин жана дыйкандарды колдоо үчүн салыктарды токтотуп, насыя акчаны күрөөсүз берүү зарыл экенин белгиледи. Мындан тышкары газдын кымбатташын кырдаалдан пайдаланып, туйтунуу аракети деп баалады. Карапайым газ колдонуучуларга 2 сом 65 тыйын деп баа чектептир. Ишканаларга андан да кымбат. Ишканалар азыр ансыз да иштебей куруп отурса кантип төлөйт? Доллардын кымбаттаганы газды анчалык көтөрүүгө себеп болуп бербейт, деди Жээн Чороев. УКМК дарыгерлерди мажбурлап кечирим суратып жатабы? Мекеменин жообу. УКМК чекистер медицина кызматкерлерин күчкө салып, эл алдында кечирим суратып жатат деген маалымат боюнча үн катты. Билдирмеге ылайык, дүйнө жүзүндө тарап жаткан коронавирустун фонунда айрымдар такталбаган маалыматтарды таратуу менен өздөрүнө арзан пиар кылуу аракетин көрүүдө. Ошондой эле COVID-19 каршы иштеп жаткан бардык мекемелердин ишин жаман көрсөтүү менен упай топтоп жатышат. Белгилей кетсек, ыкчам тергөө иш-чараларынын жүрүшүндө жалган маалыматтарды жарыялап тараткандар аныкталган. Алардын арасында медицина кызматкерлери да бар. Аларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөндөн кийин бардыгы кое берилген деп айтылат маалыматта. Аталган фактылар боюнча материалдар юридикалык баа берүү үчүн тиешелүү органдарга жөнөтүлгөн. УКМК Ысык Ата райондук үй-бүлөлүк дарыгерлер борборунун дарыгери Бектур Апышевдин катышуусу менен кандайдыр бир иш-чара өткөзбөгөндүгүн жана анын катышуусу менен таратылган видеого эч кандай тиешеси жок экендигин билдирет деп айтылат маалыматта. Мекеме жанандарды маалыматтарды расмий гана булактардан алууга жана кандайдыр бир билдирүү таратканга так болууга чакырды. Нарын областынын Нарын шаарынын жана Ат Башы район аймагына да 15-апрелден тартып өзгөчө абал киргизилди. Бул тууралуу жарлыкка мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков 14-апрелде кол коюп жогорку кеңешке жөнөттү. Расмий маалыматка караганда 18-марттан 14-апрелге чейин Кыргызстанда коронавирус 430 адамдан табылды. Алардын 5-өө Нарын шаарында, 19-у Ат Башыда. Аталган эки аймакта өзгөчө абал 15-апрелде саат 8ден баштап 30-апрелден саат 8:00 чейин болот. Ал жакка комендант болуп облустук милициянын башчысы Уланбек Алиев дайындалды. Боронов: бүгүнкү күндө 96 000 үй-бүлө жардамга муктаж, 78 000 адам жумуссуз. Бүгүн 14-апрелде Жогорку кеңешинин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети менен укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин биргелешкен отуруму өтүптү. Жыйында биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Боронов бүгүнкү күндө 96 000 үй-бүлө жардамга муктаж экенин билдирди. 96 000 үй-бүлө жардамга муктаж, 78 000 адамдын жумушсуз деген расмий макамы бар. 80 000ден ашык үй-бүлөгө жардам берилди. Өзгөчө абал киргизилген аймактарда жардам берүү активдүү түрдө көрсөтүлүп жатат. Учурда эң негизгиси азык-түлүктөрдүн баалары жөнгө салынды. Орусиянын премьер-министри менен сүйлөшүп жүрүп, 28 000 тонна буудай жүктөлүп жатат. Жакын арада келүүсү күтүлүүдө, деди Боронов. Министрлик 13 адамдын абалы оор, 9-у реанимацияда.
Коронавирус жуктурган 13 адамдын абалы оор, 9-у жандандыруу бөлүмүндө жатат. Бул тууралуу саламаттыкты сактоо министринин орун басары, өлкөнүн башкы санитардык дарыгери Нурболот Үсөнбаев өкмөт үйүндө өтүп жаткан маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында Кыргызстанда коронавирус жуктуруп ооруканаларда жаткандардын саны 354-тү түзөт, алардын ичинен 13-үнүн абалы оор. Ал эми 9-у реанимация бөлүмүнө жаткырылды. Калган 341-нин абалы канааттандырарлык деп кошумчалады ал.